дагы бир жаңы сайт тууралуу айта кетейин. Польский сайт экен. Бул Bannersap деген. Бул жактан правда мен задание аткара элекмин. Акча чыгарып көрө элекмин, то есть. Мына менде азыр 29 цент болуп эсептелет экен, бул 0,29. Бир жумада бир эсепти чыгарат экен. Мисалы, понедельниктен баштап воскресеньега чейин көрөбүз биз реклама. Анан соң, мына мисалы, понедельник менде 44 реклама көрдүм. Өзү бир күнгө суткасына 150 реклама берилет экен. Баннер. Просто биз телефонду ачканыбызда баннер чыгып калат экрандан. Ошону биз закрыт кылып жаба беребиз, ошол эле. Эч кандай вложение требует этпейт. Вторник күнү 25, среда 13, 15. Мына пятница күнү мен полностью көрүп бүттүм. 150 берилген, 150-нү көрдүм. Если биз дагы силер кирип күнүгө 150ден аткарсаңар, анда силердин доходуңар нормально чыгат. Кийинки видеолордо да тартам. Кантип акчаны чыгарганды көрсөтүп берем. Силер ишти кыла бергиле. Акчаны чыгарып алыш проблема эмес. Мына кирди. Мен телефонду култап туруп кайра ачтым эле. Жаңы баннер келди. Мен жабабыз, 53 болду. Кайра жабабыз. Келди 54. Көрдүңөр, ушинтип эле ар саат сайын 15тен көрсөк, 10 саатта 150-ни көрөт экенбиз. Мына 55. Азыр 60га чейин барыш керек негизинен. 56. 57. Мына 57ге келип токтоду. Негизинен ар саат сайын 15тен подряд көрсөк болот рекламаны. 58. 59. 60. 61. 62. Шуну кете берет достор. Ссылканы коюп коем описаниядан. Ссылканы табасыңар. Класс басып, досторуңар менен бөлүшүп койгула. Мынакей достор, дагы бир сайт тууралуу айта кетейин. Бул ВК Target. Мына менде азыр баланста 111 рубль бар. Социальный сеттер менен иштейт. Мына заданияны кантип аткарабыз бул жакта? Басабыз, выполнить деген жерин басабыз. YouTube'га кирди. Задание YouTube'дан. Поставьте лайк. Лайкты басабыз. Лайк басылды. И готово деген жерин басабыз. Мына задание было выполнено дейт. 30 копеек берди. На бир пасте экинчи задание дагы подпишитесь на канал деп турат. Выполнить. Каналга жазылабыз. Подписаться. И готово деген жерин басабыз. Произошла ошибка. 10 секунд подождите дейт. Примерно 10 секунд өттү. Готово. Мына 36 копеек төлөп берди. 5 секундта бир задание аткарылат. Обновить этип тез-тез кирип карап турабыз. Акчаны чыгарабыз бул жактан. Кантип чыгарабыз акчаны? Вывод средства. Вывод деген жерин басабыз. Кошелектөрдү сурайт. Мына достор, кошелектү жаздык. 111 рубль. Создать заявку. Болду. Заявка была создана. Акчаны өзү снимать эткенден кийин биздин счеттон списать этет. Бул жакка киребиз. Видеонун астында ссылкасы болот. Ссылкадан өтөсүңөр. Далее эмне кылабыз? Личный кабинетке кирип, ушул ВКонтакте, Твиттер, YouTube, Одноклассник 4 социальный сетти кошобуз. Силер жаңы басканыңарда эмне пустой болуп чыгат мына экран. Силер бул жактан
подключить деген жерин бассаңар, автоматически силердин немеңерге ыргытат, социальный сетиңерге. Ал жактан силер привязка кылып коесуңар. Баарын привязка кылгандан соң, бул жакты заработать деген обновить эткен жерин бассаңар, заданиялар келе баштайт. Ошол бул Кыргызстанда деле иштесеңер болот. Көрдүңөр кайсы кошелекторго чыгарганы болот. Реферал деген жерге кирсеңер, жеке ссылкаңар болот, мына биринчиде турган. Ушул ссылка болушунча таркатсаңар, досторуңарга жибересиңер. Ошолордун түшкөн доходунан на прибыль от партнерки дейт 0,45 копейков. Ошол достор. Класс басып каналга жазылгыла. Достор, бүгүнкү топ биринчи местага Globus Интерком сайтын коймокчумун. Себеп дегенде эң прибыльный прибыльди жакшы алып келип аткан сайттардын бири ушу бул Globus Интерком болуп айтылат. Башта дагы мен көп эле көптөгөн видеолор жазып келгем. Бүгүнкү күндө дагы ушу сайтка токтолуп кетебиз. Globus'ка киргенде мына менде азыр баланс $78.42 бар, почти 43 цент болуп калды. Globus башта 2 кошелек менен иштесе, азыр плюс 2 система кошту. Бул банковский карта биринчи, экинчиси мобильный связь. Ошол менен 4 жол менен акчаны чыгарып алсак болот. Эгерде силерде банковский электрондук капчыгын көпчүлүк биздин кыргызстандыктар түзө албай атат. Пароль туура эмес, же мамлекет Кыргызстанда иштебейт, же дагы башка себептер менен скан паспорт дейт. Анысы бунусу болуп түзө албагандар кыйналып аткан болсоңор, Globus'та иштеп акчаңар болсо, азыр бизге оңой мүмкүнчүлүк берди. Бул банковский карта. Банковский карта Кыргызстанда Демир банктын картасын колдонсо жакшы болот. Себеп дегенде ал европейский банк экен. Анда сөз түрдө Visa жана MasterCard деген эки системасы болот. Банковский пластиковый картанын үстүндө Visa же болсо MasterCard же болсо Maestro жазылат. Ошол себептен биз бүгүн мен силерге примерин көрсөтөм. Полный версиясына кирип сайт. Ваши данные. Бул жака киребиз. Кирип, бул жагына картаны жазабыз. Реквизит 16 цифрасын. Анан кийин биз акчаны чыгарарда бул жака картаны бассак, биздин карта номерибиз автоматически чыгып калат. Анан окейди бассак, биздин уже акчабыз которулат. Так, анан кандай кылабыз? Дагы башка мен башта жалаң эле WebMoney кошелекке чыгарып келгем. Анан бүгүн картанын кандай минус жактарын айтайын. Финансы деген жерге кирсек, баланс. Биз картага кирип, если картага которо турган болсок, комиссияны көбүрөөк алат. Пока что на банковский карта. Бул Globus Интерком сайты Украинада чыккан 2013 жылы, 1 августта. Ошондон 6 жыл иштеп келип атат. Ошон үчүн Украинага булардын комиссиясы аз. Украинанын приват банкына чыгарсак, если приват банк бизде иштегенде, биз ошол картага чыгарсак, комиссиясы аз болмок. Ошол себептен картага чыгарган мен үчүн невыгодно болуп калат экен. Время до 48 часов обычно намного быстрее дейт. Мен если чыгара турган болсом, мына $78 чыгара турган болсом, менден $6 комиссия алып атат. Ошол себептен мен буга чыгарбайм. Мен себеп дегенде мен электронный кошелек, WebMoney кошелегим бар. WebMoney кошелекке акчаны которо алам. А WebMoney кошелектон уже немеге банковский картага перевод кылам, ошондо мен утат экем комиссиядан. Кайра эле WebMoneyге киребиз. $75 жазам. Окей. Платеж в обработке. Мына счетумда менде мына $3 калды. $3.43. Акча түшкөндө мен реквизитин көрсөтүп силерге видеону азыр паузага коюп, анан улантып жазам. Мына достор,
Арадан 3 саат убакыт өттү. Глобустан которгон акчабыз келди, заявка берген элек 3 саат мурун. Ошол бүгүн воскресенье, бирок воскресенье карабай мына уже 1 минут мурун акча келди. Киребиз для подтверждения на Globus Интерком такой-то такой плюс 75 в азыр силерге кошелекке кирип көрсөтүп коем. Мынакей. Долларовый кошелек, $75 бул жака түштү бизге. Если глобуска кирсек, финансы. Так, жана 3 сааттан бери 10 цент топтолуп тур биздин счетко. Историяга кирсек, эң астында турат $75 проведен болуп турат. Уже акча которулгандан кийин счетко түшкөндөн проведен болуп калат. Ошол достор, эң кыскасы бул сайтта эч кандай вложение кылбайбыз. Киребиз, регистрация кылабыз. Анан мүмкүн болушунча көп адам чакырабыз командага. Канчалык адамды көбөйткөн сайын биздин доходубуз ушунчалык тез көбөйөт. Кантип тиркелүүнүн жолун билбесеңер, каттала албай аткан болсоңор, мен видеонун астына описаниясына кантип каттоонун жолун, оңой каттоонун жолун киргизгем, видео, ошол ссылканы коюп коем. Ошол жактан көрсөңөр болот. Так, азыр команда дейт. Аукцион. Ваши баннеры, ваши ссылки деген жер бар. Ушул жерде биринчиде турган көп бир страница болуп турган ссылка, ушул биздин ссылкабыз болот. Квадратикти бассак, биз копировать этилет. Facebook'a, бардык социальный сеттерге, Instagram баарына ушул ссылканы как можно больше жайылтышыбыз керек да. Астыңкылары уже бул деле экинчиси деле биздин реферальный ссылка болот. Просто бул уже биринчиси. Бул болсо уже бизге керек эмес рекламодательдердин ссылкасы болот. Ушул ссылканы болушунча жайылсаңар, мисалы мен YouTube'га видео киргизип, ссылкасын астына коем, элдер өздөрү кошулат. Антип WhatsApp'тан жиберип, башымды деле оорутпайм. YouTube'га бир видео жазам, ссылканы астына коем, ошого адамдар өз ушунун эсеби менен адамдар кошулат. Жаңы баштаганда менде ВКонтакте сайтына, Одноклассники, Facebook, бардык сайттарга комментарийлерге кирип, каерде адамдар көп обсуждение болуп атат, бир теманы обсуждение кылып аткан болсо, ошол жерге жазып жакшынакай. Достор, ушундай же орусча которуп, пассивный заработок без вложения, приходите, короче, туда-сюда деп жазып киргизем. Если мы ссылкадан кирсек, если мен ссылкаман кирсеңер силер, мындай болуп кыргыз бала деп чыгып калат. Ушул спонсоруңар болот. Если башка адамдын артынан кирсеңер, ошол адамдын аты чыгып калат бул жерде. Но видеону көрсөңөр болот. Бул дагы жаңылыкта да айтып чыгат ушул бала. Анан бул жака өзүңөрдүн почтаңар жазасыңар. Почтаны кантип создавать эткен видеону дагы мен ушул азыр жазып көрүп аткан видеоңордун астына кое кетем. Описаниясын карасаңар. Если YouTube'га кирсек, описанияны каерден көргөндү көрсөтүп коем мен силерге. Мына видео болсо, мисалы, мен любой эле бир видео алсам, мына стрелканы бассаңар, ушул жерден астынан ссылкалар чыгат. Ушул ссылканы басып кирип регистрация боло бересиңер. Ошол эле достор. Киргиле, акча иштегиле. Просто реклама көргөн үчүн, рекламаны көрбөйбүз деле биз крест басабыз, өзүңөр билесиңер. Жаап эле турган үчүн бизге сент которуп берет. Бүгүнкү видео ушу менен соңуна чыкты. Эгерде каналга жазыла элек болсоңор, подписацияны басып, коңгуроону басасыңар, жаңы видеолор менен биринчи таанышасыңар.